Бишкек шаарындагы Ош базарында ири өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жөө күндүзгү саат 9:30 чамасында Бейшеналиева менен Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Сейтек дүкөндөр комплексинде чыккан. Жалпы ондогон соодагерлердин павильонун өрт чалганы айтылууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жараат алгандар жана курмандыктар жок. Аны өчүрүүгө 5 топ тартылып, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдо да кырсык катталган жайда болду. Менимче электроэнергия болсо керек, предположительно, это просто предположение. Азырынча белгисиз, лаборатория иштеш керек да, экспертиза чыгарат, ошентип болот да. Азыр суук болуп көрүп атасыңар да, көп жерлерде мына проводдор неметпей атат, күчү жетпей, ошол жерден баягы нагрев болуп, ошондон көп өрттөр чыгып атат. Өрт чыккан учурда дүкөндүн сатуучулары жээктелүүдөгү товарларын алып чыгууга аракеттерди көргөн. Бирок тартип сакчылары өткөрбөй коюшкандыгын айтышууда. Маалыматтарга таянсак, зыянга учураган соодагерлерге мамлекет тарабынан эч кандай жардамдар берилбейт. Себеп алар убагында мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн эмес. Элдерди коюп берсе алып калат эле. Кое берген жок ошого. Кое бербей мына деп эле мына күйгүчө доканза күйгүчө карап турду. Подвалда деле канча деген. Жок, пожарныйлар эмне үчүн суусу толо келбейт? Неге даяр? Ооба, пожарныйлар деле. Пожарный бир 10 мүнөттө келе турган жол мисалычы. О, Дордой болсо да бир 15-20 мүнөттө жетет. А бул жерге пожарный 10 мүнөттө жетет. Эмне үчүн суулары толо болбойт? Сиздерде Жок, пожарный наркы базардан чыгыптыр. Ошо товарыңарды алып калса, бияталар испет кылат эле, милициялар тосуп туруп алды да. Ошон үчүн мына бул жакта эле күйүп кетти. Тилсиз жоонун кесепетинен улам 3,5 миң чарчы метр жер күйүп кеткен. Ош базарында павильондору күйгөн соодагерлер ири суммадагы зыянга учурагандыгы айтылууда. Алардын көбү насыя алып жанын багып келишет. Соодагерлер мыйзамсыз салынган туура эмес жайлардан улам кырсыктар катталып жатат деп Бишкек мэриясын күнөөлөшүүдө. Өзү уличный базар эле кылып коюш керек да, мынтип карапайым базар эле товар эле күйө береби жылда эле. Карапайымдын эле үстүгө товар эме базар куруп алды. Незаконный деп мэр уруксат берди. Биринчи айып мэрде, акимде. Мен билишимче да незаконный жерлер мындай фонтан болуш керек, жөн эле базар бул жер ажайып болуш керек. Базар курса, базардын эмен чыгар тура берсин. Мындай жерлер эл күйүп калды, муну эч ким төлөп бербейт азыр. Өрт кырсыгы катталган жерде жалпы 12 өрт өчүрүүчү машина иштеп, андан сырткары тез жардам кызматы да чакырылган. Тилсиз жоонун кесепетинен катуу жаракат алып кайрылгандар катталган эмес. Тез жардам кызматы билдиргендей 2 жаран иске уланып калган. Оор жаракат алгандар жок. 2 адам иске уланып калган. Аларга биринчи жардам көрсөттүк. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоо саат 12:30 чамасында чектөөгө алынгандыгын айтышты. Эскерте кетсек, бир сутка ичинде республиканын аймактарында 34 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу бүгүн 30 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүгө жалпы 38 бөлүм тартылган. Жалпы өрт кырсыктарынын ичинен 2 өрт кырсыгы жеке менчик унааларда тутанган. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, Нурлан Мамытов, Нур Ньюс, Бишкек.